Гүлбарчын Кошалиева Бакай Ата районуна караштуу Кызыл Октябрь айылынын тургуну. Бул жерде туруктуу жашаганына быйыл 42 жыл болду. Турак жайы жайгашкан 20 сотук жерди пайдаланып келген. Жер мунапысына ылайык мыйзамдаштыруу иши өтүп, кызыл китебин колуна алды. Өзүм үйүмө алдым, баламдын үйүнө алдым. Элди журтту убара кылбай кызыл китепти алып келип бергениңер эң бир рахмат. Садыр Жапаровго рахмат. Аудан эле кыйналдык. Тегинisi келип неме налак төлө дейт, бул неге налак төлө дейт. Алага налак төлөдүк. Көп кыйналдык да. Ысы чугула алып калабыз, алып коебуз деди. Бала чагам менен жакшы сүйүндүк. Ушул китепти алганга миң мете ыраазыбыз. Айрым айыл тургундарынын үй куруп короо жайы болгону менен ага ээлик кылганын тастыктаган тиешелүү документтери болгон эмес. Бул жолу Акназаров айыл аймагынан 60, Шадыкхан айыл аймагынан 17 үй бүлө мыйзамдуу кызыл китептерине ээ болду. Негизи ушул убакка чейин кызыл китеби жок эле келгенбиз. Анан кийин тиешелүү документтерди дайындап госрегистрге өткүздүк. Анан ошол госрегистрден бир айдын ичинде эле ушундай бизге бир кубанычтуу нерсе болуп кызыл китеп келип калды, колубузга алдык. Бүгүн келип тапшырып кетишти, балдарга ыраазычылык. Кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу мыйзам актыларынын негизинде аныкталат. Алдыда калган айыл тургундары тиешелүү документтерди топтоп, кызыл китептерди алуу аракетинде. 400-кө жакын арыз түшкөн. Биз ал мамлекеттик каттоо органында азыркы учурда дагы мамлекеттик актылар жазалып атат. Бул деген бир жолку берилүүчү мунапыс. Буну биз бардыгыбыз кайдыгер карабай президенттин жарлыгын эч кынтыксыз аткарууга аракет кылып атабыз. Буюрса жакынкы күндөрү Акназар айыл өкмөтүндө мыйзамсыз курулуп калган үйлөргө тамдарыбызга документтештирүүнү аяктайбыз. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өткөн жылы жер укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Учурда мыйзамга ылайык элет тургундары ээлик кылган жер аянттары үчүн мыйзамдуу кызыл китептер алынууда. Бактыгүл Дүйшөнова, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району.